Салам достор, сиздер менен мен Мира Жолдошева. Менин каналыма кош келипсиздер. Эгерде каттала элек болсоңуздар, сөзсүз подписация кнопкасын басып катталып коюуну унутпаңыздар. Чоң рахмат ал үчүн. Ал эми бүгүнкү видеодо сиздерге мен бир почта жасап, ошол почтаны 6 рубльдан сатуу боюнча өткөн күндөрдө эле мен бул жөнүндө видео тартканмын, көрсөңүздөр болот, жана описанияга коюп коемун. Ал эми бүгүн дагы кошумча тартып акча чыгаруу жолдорунан бери көрсөтүп берейин деп чечтим. Себеби 7 күн өттү мен почта жасаганыма. Биз почта жасайбыз, 7 күндөн кийин ал бизге акчасын төлөп берет. Алгач эле описаниядагы же болбосо комментарийдеги ссылканы басып телеграмга кирип алабыз. Анан стартты басабыз. Бул телеграмга кирдик достор. Булда биз Gmail почталарыбызды түзүп беребиз дагы 6 рубльдан сатабыз. Gmail Farmer деген бот, бул деген төлөйт достор. Төлөп атат. 7 күндөн кийин мына видео. Мынакей достор, стартты баскандан кийин эле эгерде Gmail почта ачып берсең, бул үчүн 6 рубль аласың деп реклама чыкты. Зарегистрировать новый аккаунт дегенди басабыз дагы. Бизге берилген мына жерде email адрес, имя, фамилия, анан пароль берди. Ушул берилген адрестерге биз Gmail почта ачабыз. Мынакей бул данныйларга ачыш үчүн биз телефонубуздагы Gmail почтага киребиз дагы. Ушул жерден создать этебиз. Почта создать этебиз. Ал үчүн менюну басабыз дагы. Ушул жерден эң ылдый түшүп туруп, кайсыл жерде эле? Мынакей достор, бул жердеги эмблема турбайбы биздин? Ушул жерден добавить аккаунт дегенди басабыз. Добавить аккаунт дегенди басып, Google'ду тандайбыз. Google'ду тандап туруп, биз азыр телефонуңардын блокировкасы болсо ачсаңар болот ушул жерден. Жок болсо мындай нерсе чыкпайт. Мына жерден создать аккаунт кылабыз. Создать аккаунт для себя. Создать аккаунт для себя деп жазабыз дагы. Бул жака телеграмдан бизге имя берди. Ариадна деп берди. Ошону жазабыз. Ариадна Еремеева деп берген. Еремеева. Адашып кетпеш үчүн жазып алсаңыздар да болот. Бул фамилия, имяларды ар кандай немесин, дата рожденияны ар кандай кылып коюп кое беребиз. Пол албетте женский, андан соң далее кнопкасын басабыз. Бул жерге сөзсүз түрдө көңүл буруңуздар. Создать собственный адрес дегенди басабыз дагы. Бул жерге ошол телеграмда берип атпайбы? Ошону жазабыз. Телеграмда даяр адрес берди. Ошону жазышыбыз керек. Ушул жерден адашпаңыздар. Ариадна 90 Эва. Башкача болуп калыптыр, оңдоп коеюн. Еремеева. Эва. Туура болду, жото башкача болуп атат. Телеграмдан кошумча текшерсеңиздер болот мына жерде. Эва экен.
Эва. Эми туура болду. Эми бул далее кнопкасын басабыз. Андан соң ушул жерге берилип аткан кайра эле Telegram дагы берилген паролду коебуз. Чоң тамганы чоң тамга, кичинекей тамганы кичинекей тамга кылып жазышыбыз керек. H X K E W T D O 0 окшойт 0. Далее кнопкасын басабыз. Бул жерге өзүбүздүн азыркы учурда номерибизди жазып турабыз убактылуу. Кайра өчүрөбүз буну. Далее принимаю деген сөзсүз басабыз. Аягына чейин бүтүрүшүбүз керек достор. Мынакей үстүндө загрузка болуп кетип атат. Загрузка болуп атат, ушул жерде күтүп турабыз. Биздин почтабыз почти ачылып бүтүп калды. Мынакей ушундай болуп чыгып калат. Загрузка бүткөндөн кийин. Эми кайра биз Telegramга киребиз. Telegramга кирип, готово деген кнопканы басабыз. Готово. Андан соң я подтверждаю деген басабыз, паролду туура тергенибизди аныктап. Анан мына жерде удалить телефон деген басабыз. Азыркы телефон жазган телефонубузду өчүрүшүбүз керек. Мына жерге азыркы биз түзгөн почтага киребиз. Добро пожаловать деген жерден азыркы түзгөн почтаны тандашыбыз керек. Азыркы почта бул жерде жок экен, ошондуктан сменить аккаунт деген басабыз. Мынакей достор, мына почтаны мен бул жака тандадым дагы, бул түзүлгөн паролду койдум, андан соң далее кнопкасын басабыз. Видеону стоп кылбай тартайын, түшүнүксүз болуп калбасын. Эми биз мына удалить деген нерсени басабыз дагы, удалить номер кылабыз. Мынакей номерди өчүрдүк, болду. Бул жерден чыгып кайра Telegramга барабыз дагы. Я подтверждаю, что в профиле не указан телефон деген басабыз. Удалить резервный копия дегенди да басабыз дагы. Ссылкага киребиз. Ушул жерден кайра эле азыркындай почтаны тандайбыз. Ариадна Еремеева деген пароль коебуз. Кайра эле паролду жазып киргенден кийин ал жерге ушундай чыгып калды. Эч кандай почта жок, ошондуктан биз бул жерге тийишпейбиз дагы. Кайра Telegramга барабыз. Telegramга барып, я подтверждаю, что в профиле нет резервной почты деген басабыз. Аккаунт принят в обработку деп турат. 7 күндүн ичинде 6 рубль эгер текшерүүдөн өтсө, туура бардыгын толтуруп бүтсөк, анда бизге 6 рубль чарп берет. Мына мои аккаунты деген жерден билип турсаңар болот. Мисалы мен азыр выхолды деп турат, текшерилүүдө да, мына сары ушуну түздүк биз. Мынакей мен бир почтам жашыл болуп турат. Бул уже 7 күн өтүп төлөнүп берилди. Андан соң мына баланс дегенди жок, мои рефералы дегенди басып, достор, ушул жерден реферальный ссылкаңарды алсаңар, ар бир активный реферал үчүн силерге 3 рубльдан төлөйт.
Ал эми баланс дегенди текшерсем, менде уже 162 рубль бар. Ошону вывести дегенди басайын дагы. Кивини тандап ушул жерге номер жазабыз. Киви номерибизди жазабыз. +996 773 36 83 73. Мынакей туура жөнөтүлдү. Бул жерге канча чыгарабыз, ошол сумманы жазабыз. 162 рубль чыгарабыз. Заявка на выплату успешно создана и будет обрабатываем. Жакынкы күндөр балансыбызга түшөт экен. Киви кошелокко мен күтөйүн да, бир жолу сиздерге көрсөтүп берип, анан кийин видеону жыйынтыктайын. Мынакей достор, акчасы азыр келип түштү. Дароо ача элекмин даже. Кивиде мен сиздерге көрсөтүп коеюн. 51 өткөндө түштү. Так, 7, бул 4 калганда. Да 27 минутада түшүптүр акчасы. Мынакей. Закрыть деп туруп историядан көрсөтүп берейин сиздерге. История. История. Эртең кесин. Мынакей, Кмайл фермер бот. Көрдүңүздөрбү? Адрести ушинтип жазып коет. Кмайл фермер бот. Комментарийге адрести жазып койгон. Эми бир жолу мен сиздерге Телеграмдан да көрсөтүп азыр. Мынакей достор, произведена выплата в размере 162 рубль, Киви кошелек деп турат. Я подтверждаю деген басып коеюн. Мынакей, история баланса деген жер 162 рубль чыкты. Ушинтип эле ошонча оңой жол менен акча тапсаңар болот достор. Баланс деген история баланса деген жерде бүт бардыгы көрүнүп турат. Ушул жерде помощь деген жер бар. Ушул жерден бир күндө канча аккаунт түзсөк болот деген суроо бар экен. Бул жерде канча болсо ошончо түзө берсек болот экен. Только ошол түзүлгөн почталар Google заблокко салбаш керек экен 7 күндүн ичиндечи. Биз түзгөн почта 6 күн 7 күндө текшерилип, анан кийин балансыбызга түшөт. Ага чейин мындай холд болуп буяка тура берет. Качан баланс деген жака өткөндө анан кийин вывестини басып чыгара алабыз.